Салам, Макс. Сен кайдасың? Макс, ал жакта эмне кылып жатасың? Согушуп? Кимдер менен? Туусу бир түстө болгондорго жан тартыппы? Эмне үчүн? Сен бул адамдын жасаган иштери жөнүндө бирдеме билесиңби? Бул пропаганда да. Жок, билбейсиңби? Пропаганда бул илгертен бери келе жаткан адамдарды манипуляциялоонун амалы. Пропаганда дайыма болуп келген. Бирок 20-кылымда ал абдан күч алган. Андагы согуш мезгилинде бир катар лидерлер гезит менен радионун маанисин түшүнө башташкан. Экинчи дүйнөлүк согуш убагында пропаганда эбегейсиз роль ойногон. Гитлерден тартып Сталинге чейин ал аскердик духту ойготуу үчүн да, душманды коркутуу үчүн да колдонулган. Душмандын өлкөсүндө элдер көп уккан популярдуу немис музыкасы коюлган. Анан ырлардын ортосунда Советтер Союзунун жеңиштери туурасында баяндалган. Ал убактан бери пропаганда телевидениеде да, басылмаларда да, технологиялардын өнүгүшү менен дүйнөлүк желиде да көп өнүгүүгө ээ болду. Пропаганда эки түрдө болот: позитивдүү жана негативдүү. Позитивдүү пропаганда элдин улуттук аң сезимин көтөрүү үчүн колдонулат. Туура тамактануу, спорт, илим жана башка. Негативдүү пропаганда көбүнчө саясий максатта колдонулат. Душманды жаратат. Адамдардын маселенин негативдүү тарабына көңүл бурууга мажбурлайт. Негизинен бул өз көзүңдөгү чөптү көрмөксөн болуунун аракети. Советтер Союзунда көркөм баяндар, телевидение жана радио аркылуу көмүскө пропаганданын элементтери колдонулган. Адамдарга өлкөдө болуп жаткан жакшы көрүнүштөр туурасында айтылып, андан башка ашыкча маалыматтан коргоп турушкан. Бул позитивдүү пропаганданы колдонуу мисалы. Ошондой эле негативдүү пропаганда да болгон. Маселен, чирип бараткан батыш туурасындагы баяндар. Бул кансыз согуштун кесепеттери. Анда Америкалык азаттык радиосу Союздун аймагына таркатылып, ал эми Советтер Союзу ошондой эле амалдарын АКШда да жасоого аракет кылган. Бүгүнкү күндө пропаганданын бул элементтери жаңы деңгээлге чыкты. Пропагандисттер эми көчөгө чыкпай эле душман тарапка радио толкундарды таркатпай эле койсо болот. Бүгүн болгону интернетте бир макала жазып, же видео чыгарып, жана алар менен социалдык тармактарда бөлүшүп койсо эле жетиштүү. Facebook азыр негизги жаңылык берүү каналдарын алмаштырып калды. YouTube болсо кайсы бир максаттарга колдонула турган билимди бекер алуунун жаңы жолу. Бул экөөнү кантип ажыратып, пропаганданын курмандыгына кантип айланып калбоо керек? Жообу эң жөнөкөй. Жаңылыктарды көрүп жатып, ал туурасында ар кандай позицияда айткан бир нече булактарды карап көрүү керек. Ошондо сынчыл көз караш менен түпкү маңызына жетүүгө болот. Кандай жаңылык болбосун, ага ишенбөөчүлүк менен карап, туура суроолорду бере билүү керек. Ал ММКга кемелик кылат. Автор ким? Бул тема эмне үчүн көтөрүлдү? Бул публикацияны окугандан кийин кандай таасир калды? А сен билгиң келеби? Кантип пропаганданын торуна түшпөө керек? Анда эмесе, сабактын өзүнө өтөлү.